Ассаламу алейкум барыңыздарга. Мына Кыргызстанга проходной машиналар ушулар. Так, бул K7 2020-дан башталды, ушунда рестайлинговый. Объем 3-2-4 болот булар. Мына азыр жакшы кетип атат ушулар дагы, мына K3-лер дагы. Бирок K3-лердин основной болячкасы эме экен, коробкасынан. Коробкасын Кыргызстанга жана адаптация кылыш керек. Бул полный коробкасы TCM деп коет экен ошол. TCM'ди жакшы билгендер болсо, мына Stinger. Так, Santa Fe. TM Santa Fe. Santa Fe TM дагы жакшы алышат бизде. Так, андан кийинки машиналар мына Seltos. Grandeur өттү. В основном корейский машиналар. Анан бизде көбүнчө Кыргызстанда ES 300 гибридный сурашат. Lexus. Анын ордуна бул Кореяда негизи алар кымбат болот. Анын ордуна мен K8-ди сунуштайт элем. K8-ди айдап көрүңүздөр. Себеби K8 Казакстанга жакшы кетет. Эми алар практичный болгон үчүн, мягкий болгон үчүн албетте алышат. Мына K8. Так, каякта жүрөт K8. Так, жок экен, мына жерде Genesis бар экен мында. Genesis, Grandeur. Так, мына Sportation жаңысы. Sportation жаңысы бул Tucson'дун жаңысы. Куда каласа Кореядан тетинде LF турат мында. Практичный. А бул K3. K3-лер ушулар Кыргызстанга жакшы кетип атат азыр. Объемы 1.6 бензин, турбовый. негизи коробкасынан көбүнчө иш берип атат ушулар. 보행자 사고 다발 구간입니다. Коробкасын эмнеге десе ушул TCM деп коет экен. Бул полный коробкасы баягы электронный болгон үчүн адаптация болуп, тияк-бияк болгондо кичине кармап калып атат. Аны биздегилер түшүнбөй мындай кичине эме болуп атат да. Адаптация болуш керек, мына билгендер жасаш керек да, коробкасын билбей эле туруп ачып жасай бербеңиздер да, сураныч. Бунун коробкасын жанагында майында текшере албайсыздар, уровенинчи. Полный ачып туруп текшериш керек. Профессионалдар жасаш керек да, мындайча айткандачы.